Улуттук статистикалык комитеттен билдиришкендей, учурда экономиканын бардык тармактарында өсүш орун алууда. Ичкидин өнүмдүн өсүп жатканы дагы мына ушуга байланыштуу. Жылдын 11 айында ичкидин өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашты. Божомолдоолорго ылайык бул көрсөткүчтөр эми жыл соңуна чейин дагы жогорулайт. Бардыгыңыздарды ушул көрсөткүчкө жеткенибиз үчүн куттуктап кетет элем. Чындыгында мына 1 триллиондон аштык. Биздин бюджетибиз дагы жана консолидациялык бюджет дагы акырындан ушуга жетип келатабыз. Экономикабызда ушундай жаңы цифровизацияларды колдонуп дагы иштей баштасак, мен ойлойм, салыктардын көлөмүнө дагы триллионго жетиш алдыда көрүнүп турган горизонтто бар да бизде. Быйылкы жылдын январ-ноябрында өнөр жай продукциясынын көлөмү 428 миллиард сомду түздү. Жана бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу резина, пластмасса буюмдарынын жана курулуш материалдары 1,8 эсеге, фармацевтикалык продукциялар 1,5 эсеге, текстиль өндүрүшүндө кийим жана бут кийим, тери жана булгары буюмдарын өндүрүү 23,6%, жыгаш жана кагаз буюмдарынын полиграфиялык ишмердиги 23%, тазаланган мунай заттарын өндүрүү 8,4%, химиялык продукциялар 7,4%, тамак аш азыктарын, суусундуктарды кошкондо жана тамеки 5,3%, ошондой эле пайдалуу кендерди казуу 3,5%га көбөйгөн. Өсүү үлүшүнүн негизги бөлүгүн кыргыз товарларынын экспорту түзүүдө. Мындан сырткары өлкөдө курулуш тармагы тез ыргак менен өнүгүүдө. Көп кабаттуу үйлөр салынып, мамлекеттин негизги автожолдору курулууда. Ал арада Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрү менен соода жүргүзүү дагы артта калган жок. Товарлар менен тышкы жана өз ара сооданын көлөмү 2023 жылдын январ-октябрында 12 миллиард 300 миллион АКШ долларын түздү жана былтыркы жылга салыштырмалуу 24,9%га көбөйгөн. Мында экспорттук жөнөтүүлөр 29,6%га, ал эми импорттук келип түшүүлөр 23,8%га көбөйдү. Ал эми ЕАЭПке мүчө мамлекеттер менен өз ара сооданын көлөмү бул аралыкта 3 миллиард 400 миллион доллар болуп, былтыркы жылга салыштырмалуу 15,2%га төмөндөдү. Муну менен экспорттук жеткирүүлөр 22,7%га, импорттук келип түшүүлөр болсо 11,7%га кыскарды. ЕАЭПке мүчө мамлекеттер менен өз ара сооданын эң чоң үлүшү Россия менен 64,9% жана Казакстан менен 32,8% туура келди. Эмгек акынын эң олуттуу жогорулашы мамлекеттик башкаруу жана коргоо, милдеттүү социалдык камсыздоо, суу менен жабдуу, тазалоо жана калдыкты иштетүү, кыймылсыз мүлк операциялары, дүң жана чекене соода, автоунааларды жана мотоциклдерди оңдоо, маалымат жана байланыш, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу курулуш жөнүндө байкалды. Үстүбүздөгү жылдын январ-ноябрында мурунку жылдын декабрына салыштырмалуу керектүү бааларынын жана тарифтердин өсүшү жалпысынан республика боюнча 6,9%ды түздү. Мында азык-түлүк эмес товарларга баалары 11,9%га жогорулаган. Мындай кымбаттоолор республиканын бардык аймактарында байкалды. Баалардын максималдуу өсүшү 12,3%га чыгып, Нарын облусунда жана Ош шаарында катталган. Бул аралыкта өлкөнүн социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн жыйынтыктары жалпысынан экономикалык өсүштүн оң тенденциясынын уланышын көрсөттү. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.